Кыргызстандын банк секторларынын лидерлеринин бири Айыл банктын кызматкерлеринин кезектеги иш сапары бул жолу Балыкчы шаарында болду. Анда ишкерлер менен жолугуп мамлекеттик бирдиктүү идентификациялоо системасы аркылуу аралыктан идентификациялоо, жеке ишкерди салык кызматында онлайн каттоо, бекер онлайн банк эсебин ачуу, нөлдүк комиссия менен QR кодун колдонуу аркылуу төлөмдөрдү кабыл алуу, кассалык машиналарды аралыктан каттоо жана башка көптөгөн маалыматтарды беришти. Мунун баары президенттин тапшырмасы менен өлкөнүн чакан жана орто бизнес өкүлдөрүнө жардам катары иштелип чыккан Айыл банктын Береке мобилдик тиркемесинде бар. Салыктарды төлөө, электрондук патентти каттоо, акча которуулар, товарлар жана кызматтар үчүн төлөө, кредиттерди төлөө, учурдагы эсептерди жана төлөм карталарын толтуруу, каттоо оңой. Жаңы муундагы төлөм системасы бул Айыл банктын банктык операцияларына кирүү мүмкүнчүлүгү бар финансылык жардамчы болуп саналат. Жакшы бет ачар болду. Көптөгөн ишкерлерибиз келип тиркемени каттап, өздөрүнүн жакшы ой пикирлерин айтып кетишти. Бүгүн Балыкчы шаарында, кечээ Чолпон Ата шаарында, мурунку күнү Каракол шаарында дагы ушундай бет ачарлар болуп өттү. Баардык жерлерде дагы ошол элдердин кызыгуусу артып, мобилдик тиркеме менен иштөөнү үйрөнүп жатышат. Чүй облусунан баштап республика боюнча пландалган жолугушуулар Ысык көлдө уланды. Презентациянын темасы Береке мобилдик тиркемеси кыргызстандыктарга мындан да чоң бийиктиктерди багынтууга кантип жардам бере алат? Адаттагыдай эле жергиликтүү тургундарда чоң кызыгууну жаратты. Мен ушу Айыл банктын Береке тиркемесине катталдым бүгүн. Мага проектisi аябай жакты. Налог болгон услуганын баарынын ичинен биз колдонсок болот экен, аябай жеңил экен. Бул проект менен биз өзүбүздүн мамлекетибиздин проектisi менен иштесек болот экен. Айыл банкка ийгилик. 30 жылдан бери сууда кылабыз. Айыл банк Береке тиркемесин ачып атышыптыр. Аябай жакты, условиялары ушуга качкыла, ушунун тиркемесин колдонгула деп айтар элем. Өзүм алдым, тиркемесин көчүрдүм. Жакшы экен, условиясы мага жакты. Азыркы заманга жашаабыз бүт эле уюл телефон болуп калды. Почтен качып калдык. Ошон үчүн ушу жеке ишке аябай ыңгайлашата коюп бердик. Азыркы жеке ишкерге как раз ушу Береке тиркеме аркылуу ККМ, онлайн ККМ ачса болот, электронный счет фактура колдонсо болот жана электронный товарный накладный колдонсо болот. Ушу Береке тиркемени кошууга, катталууга жеке ишкерге ийгилик, Айыл банк сизге жакын. Белгилей кетсек, Айыл банктын Береке мобилдик тиркемеси салык жана финансылык операцияларды башкарууну жеңилдетүү үчүн иштелип чыккан. Ишкерлерге өз ишканаларын өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бурууга шарт түзөт. Эми тиркеме жөнүндө маалыматтарды берүү үчүн кезектеги жолугушуулар Нарын, Жалал Абад, Базар Коргон, Кара Суу, Өзгөн, Ош жана Кадамжай шаарларында болот. Ар биринде мамлекеттик банктан белектер берилет.